Буга ишениш кыйын, бирок сыркоолоп калуу, баш ооруу, чачка какаш түшүү, көңүлдүн жоктугу, баш ооруу ичибиздеги мите курттардын, башкача айтканда, паразиттердин айынан дагы болот экен. Бирок мите курттарды организмден айдап чыгуу көпчүлүк учурда оңойго турбайт. Ошондуктан дүйнөнүн алдыңкы медициналык борборлору мите курттардан организмди профилактика кылып турган азык түлүктөрдү колдонуусун сунуштап келет жана бул азык түлүктөрдү биз күнүмдүк жашоодогу тамак ашка кошуп колдоно алабыз. Бул видеодо биз мите курттарды организмден айдап чыгып жок кыла турган продуктыларды даярдадык. Бир кружка чай даярдап алып, кагаз ручка алып алып, мите курттарды жок кыла турган азык түлүктөрдү жазып алыңыз жана чайыңызды муздатпай тез-тезден ууртап туруңуз. Видео кызыктуу жана пайдалуу болот. Ошондой эле бизге ыраазычылык билдиргиңиз келсе, комментарийге каалаган сөзүңүздү жазып калтырып коюңуз, биз абдан ыраазы болобуз. Достор, эгер биздин каналга каттала элек болсоңуздар, катталып коюңуз жана коңгуроону басып коюңуздар. Бул учурда сиз биздин жаңы чыккан видеолорубузду өткөрүп жибербейсиз. Анда эмесе биз баштадык. Организмдеги мите курт деген эмне? Аларды гельминттер деп дагы атап коюшат. Алар көп клеткалуу жандыктар. Бүгүнкү күндө алардын 100дөн ашык түрү бар. Алар биздин тамак аш менен кирген энергияларыбызды алат, витаминдерди алат, кээде отравление кылат жана биздин денеде жылдап жашай алат. Изилдөөчүлөр тарабынан дүйнөдө 3 миллиард адам гельминтоз менен жабыркаарын айтышкан. Гельминтоз деген мите курттардын айынан организмдин жабырлоосу. Башкача айтканда, ар бир экинчи адам жабыркайт экен. Сиздер ойлошуңуздар мүмкүн, бардыгы Африкада болуш керек деп. Жок, көпчүлүк андай эмес жана көбүнчө адамдар ойлошу мүмкүн, мите курттар ичегиде эле болот деп. Мындай учурда сиз жаңылышасыз. Алар көбүнчө ооз аркылуу кирет жана ичегиге барат биринчи ирет. Андан кийин ал жактан тарайт. Алар ашказанда дагы, канда, өпкөдө, боордо, көздүн ичинде жада калса мээде дагы кездешет экен. Өкүнүчтүүсү, мите курттар организмде көбөйүп кетип, оор симптомдор катталып, ооруп калмайынча көпчүлүк адамдар булар жөнүндө ойлонушпайт. Ал эми симптомдору бул ичтин бат-баттан ооруусу, тамак сиңирүүнүн начарлашы, ичке жел туруп кала берүүсү, көздүн ички айланасы кытыша берүүсү, аппетиттин начарлашы, жөтөлүү дагы болушу мүмкүн. Булчуңдардын ооруп калуусу, уйкунун качуусу, чарчап кала берүү, мите курттар ушунун бардыгын чакырышы мүмкүн. Мите курттар кантип организмге кирип кетет десеңиз, биринчи ирет бул колдун кир болуп жүрүүсү, жуулбаган мөмө жемиштер, чаң жерде турган тамак аштар, термический обработкадан өтпөгөн эт жана ошондой эле кир суу. Ошондуктан биринчи ирет мите курттардан сактаныш үчүн колду жууп туруңуз, азык түлүктөрдү жууп тазалап колдонуңуз. Бирок адистер биздин жеп жаткан күнүмдүк тамак ашка көңүл буруубузду чакырат. Кээ бир азыктар организмдеги мите курттарды жоготууга аябагандай зор салымын кошо алат жана мите курттарга каршы колдонгон дары-дармектерде эле күчү бар. Мисалы, курамында клетчатка бар азык түлүктөр. Клетчатка бул тазалагыч десек жаңылышпайбыз. Ал ашказан жана ичегини абдан жакшы тазалайт. Тамак аштын калдыктарын, ошондой эле мите курттарды да тазалайт. Ошондой эле А витамини бар азыктар, курамында цинк жана С витамини барлар, бул азыктар организмдин мите куртка болгон сезгенүүсүнөн сактайт жана иммунитетти бекемдеп, гельминттерге каршы күрөшө алат. Жана биздин ичегини тазалаган пробиотиктер. Пробиотиктерге кайсыл азык түлүктөр кирет, карап чыкмакчыбыз. Биринчи, чеснок, сарымсак. Күнүнө 1-2 зубчиктен жеп коюп туруңуз. Баарыбыз билебиз, чеснок микробтордун бардыгын жок кылат. Жегенден кийин оозуңузда жыт калып калат десеңиз, артынан сүт ичип коюңуз. Кийинки, ашкабактын семечкалары. Бул дагы ашказан жана ичегидеги мите курттардан тазаланганга салымы аябагандай чоң. Кийинки, ананас. Ананастын жаңысы, консерва эмес, көпкө туруп калган эмес, жаңысын жеш керек. Анткени жаңы ананаста бармелайн деген зат бар. Мите курттар үчүн бул зат от сыяктуу. Кийинки, лисичка деген козу карын. Видеодогудай козу карын. Анын курамында хиномоноза деген зат бар. Ал мите курттардын личинкаларын өлтүрөт жана мите курттарды өзүн дагы жок кылат.
Бул коз карындын кургатылганын же болбосо свежийин колдонуу керек, бирок консерваланганын эмес. Кийинки сабиз. Сабизде А витамини абдан көп. 50 грамм бир күндө жетиштүү. 50 грамм деген бир сабиздин 3төн 1-ине барабар. Бул кичинекей эле күн сайын жеп туруңуз. А витамининен сырткары клетчаткага дагы бай келет. Клетчатка жана А витамини метеориттерге каршы эң күчтүү курал. Кийинки банан жана лимон. Лимон микробторго каршы жана паразиттерге каршы курамында көп элементтер бар. Бир лимонду бир эле эмес, кичинеден 4-5 күнгө жеткирип колдонуңуз жана банан экөөнү аралаштырып колдонсоңуз метеориттерге каршы эффектиси эң жакшы болот. Экөө кошулуп синергия эффектисин берет. Кийинки брокколи. Брокколиде теол деген өзгөчө зат бар. Ал метеориттерге жана грибокторго каршы жакшы иштейт. Ошондой эле брокколиде клетчатка абдан көп өлчөмдө. Кийинки анар. Анарда темир, калий көп өлчөмдөгү антиоксиданттарга, клетчаткага жана С витаминине бай. Анар ашказан жана ичегинин иштешин жакшыртып, метеориттерди сыртка чыгарууга жардамы чоң. Эскерте кетчү нерсе, бир күндө бирден эле жеңиз. Бул норма. Анарды ашыкча колдонуу гипертония жана баш айланууга алып келет. Кийинки жаңы же майдаланган калемпир же перец. Перец же болбосо калемпир метеориттерди өлтүрүүдө алдыңкы орунда. Кара мурч, кызыл мурчтарды тамакка кошуп колдонуңуз, ошондой эле жемиш түрүндө болгар перецин, кайен перецтерин колдонсоңуз болот. Эң күчтүүсү кайен переци. Бул перецтердин эң эле ачуусу. Мындай перец метеориттерге күн көргөзбөйт. Андан сырткары денеңизде кандайдыр бир жаракаттар болсо, бат айыгышына дагы жардам берет. Бирок албетте бул ачуу өлчөмү менен колдонуңуз. Достор, комментарийге жазып коюңуздар, сиз жогоруда аталган азыктардын кайсынысын жеп келесиз? Ойлоруңуз менен бөлүшө кетиңиз. Ал эми азыр сизге биздин калган видеолорду көрүүгө чакырам. Ал жактан дагы сиз көптөгөн маалыматтарды аласыз. Видеону аягына чейин көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Кийинки видеодон көрүшкөнчө ден соолукта болуңуз.